Елестет көргілі. Тыйқан егін екті. Ушундай эмгек кылды, күнгө күйдү, суусады, чаңкады. Канча деген курбанчылык кылды, убакыттын кетирди. Каражаттын кетирди. Анан ошол күз келип, эгинин жыйнап. Эгинин жыйнаганда дагы ушундай эмгектенип, кара терге түшүп, канча деген жумушчуларды ишке салып, алардын акын маянасын берип, анан түшүмдү кампага жыйнап, акырындык менен сатып, ошону үзүрүн көрүп жатканда бирөөлөр эле алып келип алып эле камаздап ошонун түшүмүн уурдап барып эле, "Эй, бул элдики да. Элге деп чыгарбадыңарбы? Элге деп өстүрбөдүңөрбү?" деп эле сатып, акчаларын капчыктарына салып, билбегендери жөн эле алып, "Бул элдики да" деп эле элге чачып атканын элестеткиле да. Ошол сыяктуу эле бул кыргыз киносу. Киночулар кинону тартат, канча деген кишилер эмгектенет, канча деген акча сарпталат, канча убакыт, нерв, канча энергия кетет. Анан ошол кинону кинотеатрлардан үзүрүн көрөрдө же көрүп жатканда шылуундар телеграмга чыгарып, тиктокко бөлүп чыгарып, ушундай кээ бирөө билип чыгарат кылмыш экенин, кээ бирөө кылмыш эмес, мындай эле чыгарат билбей. Бирок билип койгула, азыр жаңы уголовный кодекс боюнча 204 берене боюнча кылмыш жообуна тартылып баштайсыздар туугандар. Анткени буга чейин административдик штраф каралгандыктан буга эч ким маани бербей, кармалса да бат эле кутулуп кете берчү да. Мына продюсерлер ассоциациясы түзүлүп 50дөн ашкан. Ошонун бардыгы Ички иштер министрлигине бир өңчөй арыздарын жазып берип атат. Анан ошонун негизинде кылмыш иштери козголуп, тиктоктогу кандай ник болбосун, кандай ким чыгарып аткан болбосун, ким залалга келтирип жатат, ошонун бардыгы акырындык менен кылмыш жообуна тартыла баштады. Мына личкага чыгып кечирим сурагандары бар, билбей калдык дегени бар. Туугандар, эми кеч болуп калды. Өткөндө эскертүү кылдык элек, өчүргүлө. Кээ бирүүңөр маани берген жоксуңар, эми ыйлабагыла. Мыйзамды билбегендик, бул деген мыйзамга тартылбайт деген билдирбейт. Ошондуктан жоопко тартыла баштады чекесинен. Ниет тасмасы телеграмга чыгып кеткенде мен мунчуккан эмесмин туугандар. Мейли деген, мейли. Эми багы ушундай жанрда, ушундай мотивде кино. Бирок мунаки аябай кымбат деп тартылган, мына бейшененин таманы аябай мындай чыгып жатат да, тиягынан биягынан деле жанып талашып эле айласын кетирип атасыңар. Зулумдук кылып атасыңар. Шаштысын кетирип атасыңар, канча каргышка да калып атасыңар. Анан ошону тигил жактан, бул жактан жанталашып, мындай телеграмдан же тиги жактан көрөм деп эметкендер дагы ошолор дагы бул как бы тоже акыга кирип аткан болосуңар да туугандар. Ошону туура түшүнгүлө. Анткени мамлекеттин экономикасына да чоң залалга тийип атат. Кыргыз киночулар ассоциациясы чоң акыркы учурларда чоң салык төлөөчүлөрдүн катарына кошулду. Ошондуктан чоң жоопко тартыласыздар, уят болосуздар. Анан жаңы мыйзамдардын негизине туугандарыңар дагы запкы чегет. Жумуштарга орноша албай, невыездной болуп каласыңар. Ойлоңгула туугандар, болбогон нерсе үчүн ошондой жаман нерселерге кабылып калбагыла. Ассаламу алейкум.